эмаспы? Эң биринчиден өзүңүздү тааныштыра кетсеңиз, жана менде суроо ошол сиздин окуучуңуз болгон Бурулай эжебиздин жана ошондой эле жакын арада болгон Айзада эжебиздин окуяларына сизге кандай таасир этти жана ошол негизи эле кызалагычуу дегенге сиздин көз карашыңыз кандай? Саламатчылык. Мен өзүм тааныштыра кетсем, Бишкек медициналык колледжинде ошо сабак берем. Ушу мен Бурулай, биринчиден ушу Бурулай жөнүндө айткым келет. Бул кыз именно мен окуткан группада менде окуган кыз эле. Токтоо мүнөз жакшынакай болгон. Ушу кыз эле анан бир күнү жүрөктүн ушун алган ушундай суук кабарды угуп, чындыгында биз бул жалгыз бул Бурулайдын үйү эмес, болгон журтчулук кайгырган окуя болду. Кыргыз элинин жүрөгүн титиреткен окуя болду. Мен ошон үчүн анан булуна көп өтпөй эле бул Айзаданын окуясы мына кайра эле быйыл ушул эле окуя кайра кайталанып атат. Ошон үчүн мен бул нерсеге өтө терс көз караштамын. Бирөөнүн эле чырактай болгон кызын чоңойтуп, чолпондой кылып чоңойтуп, окутуп, ушу турмушта жаңы кадамын шилтеп, арышын коюп, турмуштун жолуна түшкөн атканда эле ушинтип чырактай болуп, билбилдеп өчүп, ошо өмүрлөрү кыйылып атат. Бул нерсени мына жогорку кеңеште деле өзүнчө мыйзам кабыл алып, атайын киргизишти эле. Ошондон деле коркуш керек да, коркпой эле дагы эле ушул уланып атат. Бул биздин эмне каныбызга сиңип калганбы билбейм. Мен бул нерсеге негизи өтө каршымын. Бул кыргыздын өзүнүн менталитетине деле туура келбейт. Барып ала качканда деле барып отуруп калгандан кийин, отуруп калган күндө дагы эртеңки күнү кайра эле булардын жашоосу көп эле ушундай семьяларды, үй бүлөлөрүнү көрүп эле атпайбызбы? Кайра эле жашоолору бузулуп, кайра эле көп өтпөй эле ажырашууга алып келип атат мунун акыры. Ошон үчүн мен булундай нерсеге өтө терс көз караштамын. Анда эмесе чоң рахмат сиздин маегиңизге. Бизге пайдалуу болду. Сиздин добушуңуз негизи эле кыздарга пайда, үн катканыңыз үчүн сизге чоң ыраазычылык билдиребиз.